9 saat 51 мүнөт. Ал эми биздин коногубуз бар. Ким десеңиздер, канчалган кыздардын жүрөгүнө чок салган Арсен мырза бизде конокто. Колчалар. Кутман таңыңыз менен. Таңды эмне менен баштадыңыз, Арсен мырза? Таңды пробка менен баштадым. Жеткенче. Турганда эле аккумуляторум отуруп калыптыр. Ошон үчүн кечигип келдим дебейсизби? Тагдырдын тамашасы жеңил парың менен болгон турбайбы? Андан жакшы. Мына бүгүн биз деген хобби боюнча, темасы хобби болчу, ошол боюнча талкуу жүргүзүп жаткан учурубуз. Айтсаңыз, ырдоодон башка дагы эмне хоббилериңиз бар? Элдер деле уже досторум баардыгы эле байкап калды окшойт. Тренировка кылып, Спорт залдагы жүргөндү мен өзүмө ада хобби кылып атам. Спорттун кандай түрлөрү менен машыгасыз? Азырынча меники жөн эле баягы фитнес эле болуп атат, бирок ортосунда тайский бокс бар, грэпплинг бар. Мындай футбол ойнойсуң балдар менен аралашып. Эле экөөбүз рингке чыкпайсыздар. Албетте, тамаша. Арсен мырза, айтсаңыз, жигитке жетмиш өнөр аздык кылат дейт. Анан хоббим дагы бар дедиңиз, спорт менен машыгам дедиңиз. Сиз билген дүйнөдөгү өзгөчө хоббинин түрү барбы? Же досторуңуздун өзгөчө бир түрү барбы хоббиси? Элде жок. Элде жок. Чынын айтсам, андайды байкалаптырмын. Менде көбүнчө досторум же борчик, же ырчы да. Ошол себептен баягы мен оюмча бул деле өзгөчө деп ойлойм. Ооба. Жыл сайын жаңы жыл тууралуу бир нече чыгармалар биздин эстраданы толуктайт. Бул жылдагы мен байкашымча сиздин жаңы чыккан жаңы жылдык чыгармаңыз өзгөчө клиби бар экен. Чындыгында мактоого татырлык. Андыктан куттуктайбыз. Жаңы жыл тууралуу кандай чыгармаларыңыз бар башка? Чынын айтсам, буларды биринчи жолу жазган болчумун. Жаңы жыл жөнүндө буга чейин биз деген багы Бегиш менен кыш деген ырыбыз бар болчу. Атайын жаңы жыл, атайын ушул жаңы жыл жөнүндө мындай ойлонуп көрсөм, клиптер жок экен биздечи. Караколго барып, ошол жаңы жылды, кышты ушундай жакшынакай элестетип, ошол элестетүү менен тарткан болчумун. Чынын айтсам, бул мен үчүн биринчи жолу. Абдан жакшы. Мына жаңы жылга биз күн санап отурабыз. Жаңы жылда кандай пландарыңыз бар? Үй бүлөңүз менен байрамдайсызбы, же досторуңуз мененби? Чынын айтсам, мен үй бүлөм Таласта турушат. Ошол себептен азыр жаңы жылга чейин иштемей, жаңы жылда да иштемей, анан кийин жаңы жылдан үйгө барып үйдөгүлөр менен тосам. Бирок жаңы жылдан кийин дагы иштемей деп, тамаша албетте. Чындыгында 8 күн калды жаңы жылга. Арсен мырза, айтсаңыз, кандай жаңы жылдык майрам эсиңизде калды эле? Жолдо калып, жетпей калып дегендей. Ич алып, мас болуп калып. Жок, негизи эле мен 7-8 жылдан бери эле жаңы жылда иштейм да. Көмүп калыптырмын да ошол нерсегечи. Буга чейинки жаңы жылдарды болсо баягы достор менен үйдө тосчумун. Анан көчөдө калып деген болбоптур. Болбой эле койсун, Кудайга шүгүр. Бирок көбүнчө баягы жаңы жыл болгондо иштеп аткан убакыт болот да, ырдап аткан убакыт болот. 12 болгондо ырдап аткан болсун да. Ырдап атып, кайрыктарды өзгөртүп, жаңы жылыңыздар менен деп кошуп кетип, Абдан жакшы. Мына сиз айтып калдыңыз, жаңы жыл боюнча клип тарттым деп. Кызыктуу учурлар болду ошо клип тартуу процессинде. Мүмкүн ошолор боюнча да бөлүшүп кетесиз. Албетте, бул негизи бизде эң биринчи проект болгондон кийин бизден баягы Караколго мен өзүм барып Караколго эс алып жүргөм, бирок Караколго биринчи жолу бардым да, баягы горная вышкасыначы. Анан ал жака барганда биз аябай көп болуп, жаткан жерибизде баардыгыбыз ызы-чуу болуп, съемка болуп атканда аябай кыйналдык. Неге дегенде биз менен барган көбү тепкенди билбейт экен. Лыжага даже турганды билбейт экен. Жан катты дебейсизби? Ошол себептен биз аябай кыйналдык. Буттарыбыздын баары суу болуп, денелерибиздин баары суу болуп, ошол менин оюмча кызыктуу болду да. Бирок кыйынчылык менен тарткан нерсе абдан жакшы жемишин берет деп коет. Мен оюмча дагы акыркы чыккан чыгармаңыз мен оюмча чындыгында мыкты клиптердин катарын толуктайт дейли. Хобби деп кеп кылып калдык. Элестетип көрсөңүз, Америка Кошмо Штаттарында өзгөчө бир популярдуу хоббинин түрү бар экен. Үй жаныбарларын экинчи үй жаныбарына окшоштуруп боё. Мисалы элестетип көрүңүз, итти мышыкка окшоштуруп боё. Бул акылга, кандай десем, акылга сыйгандык эле болушу мүмкүн, бирок ошол учурда өзгөчө. Сиз билген өзгөчө хобби? Укканыңыз дүйнө жүзүндөгү. Дүйнө жүзүндө чынын айтсам, мен андай нерселер менен көп деле убакыт деле жок. Ким эмне кылып атат, мен өзүм баягы чыгармачылык менен жүргөндөн кийин 70-80% ошол чыгармачылыкка кетип калгандан мен тилекке каршы андайларга көп деле көңүл бурбайм. Көрсөм баягы спорт жөнүндө болушу мүмкүн. Баягы кээ бирлер чересчур
денелерин накачивать этип алгандарды көрөсүң. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, Арсен мырза. Азыр деген мына жалпы теле көрүүчүлөрдү куттуктап бир шиңгел таштап коюңуз. Мынакей бул жерде микрофон турат. Төргө өтөсүз. Анан ырдап бересиз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Айзура Иманалиева жана Белек Беркинбаев болдук. Амандыкта гана жана жакшылыктардын үстүндө гана көрүшөлү достор. Көркүңдү күнгө теңеп алдым, кыялдын баарын элеп алдым, ару нур чачып жакырайсың, баттыма жаралган асыл эркем-ай. Sen болдуң менин махаббатым, билсең, гүл сунам жазып, баттыма жаралган асыл эркем-ай. Qadımdı sunçunlara, körküme bölünüp dünenün, bolsonca menin sügünüm, battıma jaralgan asıl erkem-ay. Sen boldun benim mahabbatim, bilseng, gül sunam жазып, баттыма жаралган асыл эркем-ай. Жаралган асыл эркем-ай. Билсең, гүл сунам жазып, баттыма жаралган асыл эркем-ай. Bilseng,